Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр, 5 каналда партия көрсөтүүсүн баштайбыз. Студия Арыстанбек Абдыманов. Бүгүн бизде конокто партия көрсөтүүсүнүн башкы каарманы, прогрессивдүү демилгелер фондунун башкы мүдүрү Амангелди Жумайдилов. Амангелди, биздин студияга кош келиптерсиң. Эми сен жөнүндө айта турган болсок, жаштардын арасындагы Кыргызстан жаштарынын арасындагы лидерлеринин бирисиң. Аттын кашкасындай таанымал болгон. Бирок ушул студияга маңдай тескей отургандан кийин айтып коет го, жаштык мастык деп. Бирок көрсө сени карап туруп антип айтмак эмесмин. Жаштык бул демилгелер. Жаштык бул чексиз мүмкүнчүлүктөр экен да, э? Ооба. Биринчиден ушул жака чакырып, жаштардын ойнугу ал дегенге ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман анан мага окшогон жаштардан чыгып келаткандыктан ыраазычылык билдирем. Анан жана сизге мен толук кошулам. Чындыгында баягы азыр айтып атпайсызбы? Польшанын Варшаванын мэри болгон экен 21 жашында. Ошол эң баягы ийгиликтүү иштеген кишилердин бири болуптур. Экинчиси Стамбулду алган, ошо Рим империясынын акыркы кулаткан киши Фатих Мехмед Султан 21 жашында ошо Стамбулду алган экен. Манас атабыз карайлы 12 жашында жол чыгып Кыргызстанды токтотуп калган экен да, баягы Кытайдын нерсин. Муну айтып аткан себеби бир эле нерсе болуп атат. Азыр Кыргызстандын абалы, элибиздеги абалдар бизди энебиздин курсагында жатканда жетилгенге 12 жашта манас атабыздай болуп жоопкерчилик алганга түртүп атат. Ошондуктан жаштар баягы жаштык мастык дегендерди токтотуп, жаштарга да ишеним артуучу, анан кийин баягы жаштарга чындыгында жоопкерчиликтүү чоң иштерди аркалоочу, ошолорго бел байлоочу мезгил келди деп айтсак болот. Эми ал, бирок партия көрсөтүүсүндө биз экөөбүз дагы шахматта ойношубуз керек да. Көз караш кандай? Макул, жарайт. Андан урматтуу сыйлоо иретинде биз дайым ак түстөй карабыз. Жарайт. Алгачкы кадамдар ташталды. Негизи эле бул Амангелди, айтсаң, сени карап туруп, бир көргөн адамга мындай жаш баладай көрүнөсүң да. Жаш, күчкө толуп турган маалы дегендей. Бирок ушул идеялардын топтомуна кантип келдиң? Идеялардын топтомуна негизи айтсак болот, мага окшогон кыргыздын жаштары көп. Эртең кандайларын көп чыгат. Себеби мына айтып атпайбы, 20 жылдан берки кыйын учурлар, абалдар ар бир баланы жетилүүгө түрттү. Биздин бир чоң жеңишибиз бар экен, былтыр да айтканбыз. Мына айтып атпайбыз, казактар аябай өнүгүп баратат, ушуна кетти деп. Бирок Кыргызстандын эң чоң күчү бул жашоо, турмуш бизди жетилтип, бизге иммунитет пайда кылды. Бизди өзүбүзгө кам көргөнгө үйрөттү. Мына ошонун негизин айтып койсок, ушул жашоо, элибизде болгон учурлар, өзүбүздүн учурларыбыз, абалдарыбыз бизде ошо идеяларды мамлекет кантип өнүш керек, өзүбүз кантип бай болуш керек, биз жаштар кантип баягы жаратман жолдор менен өлкөсүнө салым кошо алат деген ушул ойлор, бул айтсак болот, бул тетиги мектептен берки ойлор, ушунун баары келип, анан ушул жыйынтыкка алып келди да, фонд ачылышына, анан ушул нерселердин андан аруланышына алып келди. Буга чейин ушул фонддун төрагасы болгучакты сен мамлекеттик кызматта дагы жаңылбасам иштегенсиң, э? Экөөнүн айырмасы кандай экен? Мамлекеттик кызматта да иштедик. Негизинен биз илим тармагын тандаган болчубуз. Азыркы учурда да ошо докторлук жакта илеп турабыз, PhD боюнча, экономика тармагы боюнча. Кудай буюрса, жарым жылдан кийин жактап ушуну алсакпы деген да чоң максат койгонбуз. Учурунда ошол министерство экономикада иштедик, экономика министрлигинде иштеп, ал жерде көрдүк. Андан кийин окууну бүтүрөлү деп кайра чыгып, андан кийин бабамдын учурунда финполиция жоюлуп, жаңы жаш балдар алабыз деп кайра баягы ГСП болуп түшүлүп аткан кезде ошого дагы тапшырып, анан кийин ошол тапшырганда 2-3 миң бала катышты эле ошол немеден. Ошонун ичинде 12. Айтмакчы, мен да катышкам. Катышсаңыз керек, анда ошолордун арасында биз өткөндөрдүн катарында болчубуз. Биз дагы 12-нчи болуп өткөнбүз. Андан кийин өтүп, бир күн иштеп, трудовойду алып кайра чыгып кеттик. Себеби эмне себеп болду? Себеби биз ошол жанагы мамлекеттик структурада иштегенде бир гана нерсени көзүбүз жетти. Тилекке каршы мамлекеттик структураларда азыр баягы текучка деп коет. Ошол баягы күнүмдүк иштер менен алек болуп атат. Стратегиялык максаттар коюлбай, анан көбүнчө жаш кадрлар ошо текучка менен колдору бош болуп атат да. Биздин ойлообузда, деңгээлибизде жаштарды азыр баягы аналитикага, стратегиялык багыттарга, конкреттүү иштерге жумшаш керек болот энерген. Мына ошондон көрүп, биз ошол фондко чыгабыз. Айырмасы баягы ачык айтып, чоң стратегиялык максаттар коюп, ошону ишке ашырганга аракет кылып көрбөйлүкпү деген менен ошол мамлекеттен чыгып, ошол фондко келдик да. Ошол фондду ачканга түптөгөнгө баягы Кыргызстанга белгилүү ишмер, меценат Аскар Маткович менен кеңешип, бир ушундай идеялар болуп атат деп. Мен өзүмдүн дагы иним бар, ал киши Националдык банкта иштечү, улуттук банктан, аны чакырып, коллегаларыбыз бар эле министрство экөнүм, ошол Улукбек деген, мына ошол балдар биригип келип, сүйлөшүп, бир акыл борборун ачпайлыкпы деген бир жыйынтыкка келген болчубуз.
Анан кийин Аскар Маткович менен сүйлөшкөндө айтты, могу киши балдар силерге окшогон жаштар көп. Акыл борбору болуп өзүңөр идеяңарды түртө турган болсоңор, бул баягы тар чөйрөдө ушу силердин идеяңар чыгып калышы мүмкүн. Келгиле бир чоңураак фонд ачалып, силерге окшогон балдардын баарына мүмкүнчүлүк берели чыга турганга деп, анан ошол фондко келгенбиз. Айырмасы бул жерде баягы фонддун менен мамлекеттик кызматтын айырмасы, мамлекеттик кызматта белгилүү иштер берилген, ошондон чыга албайсың. Ал эми берилген иштер азыркы тилекке каршы текучка күнүмдүк иштер менен болуп атат. Мына ошо бюджетте деле көрүп атпайбыз. Бюджеттин көбүнчө 80-90% бул текущий расходу ва күнүмдүк неме, өнүгүү бюджети деген баягы дайли болсо ошондой өнүкпөй келет. Мына ошону карап туруп, биз баягы өнүгүүгө багытталган стратегиялык долбоор алып чыга турган, себеби баягы фонддон бизди эч ким баягы токтото албайт, эч ким баягы буну айтпа, тигини айтпа дегени жок. Мамлекеттик кызмат боюнча өзү мыйзам бар, ал боюнча айта албай турган нерселер бар, айтпай турган нерселер бар. Бул жерден болсо эркин айтып, коомго, башка балдарды дагы жаңы багытка түртүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Мына ошон үчүн. Амангелди, 2013-жылга карай турган болсок, силердин фонд үчүн 2010 өткөн жыл кандайдыр бир пландоочу жылдардын бири болду окшойт, э? Ооба. Жыйынтык чыгарылдыбы? Жыйынтык чыгарылды. Негизинен фонд ачылып атканда 21 февралда 2010-жылы ошондо Кыргызстандын идеялык картасын түзүп чыгалы деген сунуш менен чыкканбыз биз. Идеялардын картасы деген бул айтып атпайбыз, стратегиялык Кыргызстанды чындыгында эң жакшы жолдор менен, жараткан жолдор менен алып чыгып кете турган жолдордун картасын түзөлү дегенбиз. Бул экономика болсун, башкаруу тармагында болсун, социалдык тармакта болсун, коргонуу тармагында болсун, ошол сунуш менен кайрылганбыз. Анан былтыр бүт дүйнө жүзү боюнча жүргөн Кыргызстандын жаш кадрларына, мейли ал содада жүрбөсүн, мейли илимде жүрбөсүн, ошолорго кат жөнөткөнбүз. Жаш дегенде жаш курагы канчага чейин жаш болот? Биз жаш дегенде мыйзам жарабынан карап келетсек 35 жаш деп айталык. Биз антип айткан жокпуз, 40-45 жашка чейин да коштук. Эми баягы жаш деми күчтүү деген кишилерди катарына коштук. Мына ошолордун баарына кат жөнөттүк. Силердин идеяңар болсо мамлекетке жөнөткүлө. Кыргызстан идеялык картасын түзөлүп, ошо идеяңар келсин, силердин идеяңар аркылуу өзүңөр анан идеяңардын артынан өзүңөр келгиле Кыргызстанга. Ушундай деп беребиз, сунуш менен кайрылганбыз. Анан 1 жылдын ичинде ушундай көптөгөн иштер өткөрүлдү. Бир тармакта баштадык, Кыргызстан идея берүүчү кишилер сыртта эле эмес, Кыргызстан ичинде дедик. Кимдер деп категорияга бөлдүк. Биринчи бул жанагы 20-30тан 40тан ашык баягы неме турат, вуздар турат. Алардын базасында жаш окумуштуулар отурат. Аларды эч ким көңүл бурган жок. Ошолор жандантып алып чыгалы дедик, мамлекеттик баягы бийликке катышсын дедик. Экинчиден ар бир жеке компания болбосун, мамлекет бийликте болсун, жаш балдар отурат жана текучка иштер менен этип, стратегиялык максатты коюп аткан балдар. Ошолорго кат жаздык, аларды топтойлу дедик. Журналисттердин арасында сынок өткөрдүк, алардын аналитикасын жогоруладып, ошолор менен биригелик деп, ар тармактан анан айылдык жаштар баягы фермер, ишкер болуп жүргөн жаштар деп, ошолордун баары менен баягы ойлорун билип, бир анализ кылганга аракет кылдык да, чындыгында Кыргызстанда эртең баягы жаңы элита чыгабы? Кыргызстан таптакыр башка нукка буруп кеткен жаштар барбы? Эгер бара турган болсо, алардын идеясы кайсы? Кандай нук менен бара алат деп, ошондой анализ кылып көрдүк. 1 жылдык анализибиз көрсөттү, чындыгында Грузиянын президенти келбеди эле, мурунку президент Саакашвили келип таң калып кетпеди эле. Эгер мындай жаштар боло турган болсо, Кыргызстандын келечеги баягы ал шек жок ийгиликте экен депчи. Мына ошондо биз дагы бир ирет өзүбүздө көрдүк. Шыктандырып кеткен турбайбы анда? Чындыгында ушундай эле бар экен. Биз ошо сөздө өзүбүз баягы 1 жылдык анализ менен өзү көрдүк да. Амангелди, жаңылбасам 2013-жылда силердин фонд көбүнчө Кыргызстандын экономикалык жаатына акцент койдуңар эле. Быйыл 2014-тө жаңылбасам социалдык тармак болуш керек, э? Ооба. Ошондой болду. Негизинен фонддун Эмнеге социалдык тармак болду? Негизинен айтып келгенде бизге көп суроолор берди. Кээ бир кишилер ачык эле сурайт. Фонддун ишмердүүлүгүн толук түшүнө алган жокпуз дегендей суроолор болуп калат. Кээ бир былтыр баштап атканда айттым, мынчалык масштабдуу ишти негизинен мамлекет жасаш керек эле. Силер фондсуңар, силердин колуңардан келеби деген былтыр баштан ушундай иштер болгон. Бирок мына 1 жыл жыйынтыкталды, мен айта алам тереңши менен. Азыр биз Кыргызстандын бардык жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташтабыз. Мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташып өттүк. Ишкерлер менен тыгыз кызматташып өттүк. Андан кийин жанагы жаштар коомдору менен дагы өзүнчө жүргөн ошолор менен тыгыз кызматташтык өттүк. 3 эле максат коюлган негизинде. Мен айта турган сөзүм, биринчиси Кыргызстандын жаңы элитасын түптөө. Ошого салым кошуу. Мына айтып атпайбызбы? Кыргызстандын келечекте сактай тургандар жаңы элита жаңган деп. Жаратман ойлору бар кишилер. Жөн эле баягы лидер эмес, жаратман ойлор. Экинчиси болсо, Кыргызстанды эртең алып чыга турган жаркын, жаңы 20 жылда келе жаткан ушу бизди башаламан алып келаткан ойлордон альтернативаны алып чыга турган жаңы ой. Мамлекеттин идеологиясы, ошону түптөйбүз. Үчүнчүсү жоопкерчиликтүү жарандар. Келгиле мындай деп айттык, биз өзүбүздөн баштайлык. Бийликти жамандап же саясий бир топторду жамандабайлык, андайларды кетелик. Келгиле ар бир жоопкер бололук. Демократия дегенде биз укугун колдонуп атабыз, жоопкерчиликти унутуп койдук. Демократия эки жактан турат. Укук, жоопкерчилик. Келгиле анда ошо эки жагын кармайлы деп, анан ошол 3 багытты койгонбуз. Анан былтыркы ошо жана конкурстар экономика багытында ошонун баардыгы
идеяларды алуу боюнча идеялар аркылуу жанагы элита болчу балдарды табууга багытталган болчу. Ошонун баарын көрүп отуруп быйыл эми ошол иштерди көрдүк. Мындай кылалы дедик, эми изилдеп таап отура бергенде баягы дагы реалдуу иштер жасаш керек экен деп быйыл конкреттүү түрдө жанагындай баягы учурунда Махатма Ганди кандай жасап кеткен болсо, учурунда жанагы Нельсон Мандела кандай жасаган болсо, Мартин Лютер Кинг кандай жасаган болсо, биздеги коомдогу терс көрүнүштөрдү социалдык тармактарга багыттап, ошолорду мына азыркы элита болуп чыгып келаткан жаш балдар аркылуу чечели деп атабыз. Эч кандай саясий Амангелди, элита деп атабыз, бирок элитаны котормосо бул ак сөөк да, ак сөөк деп которуп алып, элита деген мындай кичине мындай жөнөкөй карапайым калкты элита деген сөздүн өзү чочутуп койбойбу? Ошондой да болот, негизинен сиз туура айтып атасыз. Элита дегенде биздин принцип боюнча элита башка. Элита бул заманы турганда чечим кабыл алып турган мезгил келгенде, ошону туура чечим кабыл алып, ошону ишке ашыра турган киши. Эгер ошону аткарган киши болсо, мына ошо элита десек болот. Же болбосо баарыбыз айта беребиз да, мен да элитамын, мен да лидермин деп. Лидер бул туура идеясы бар кишилер. Бир эле мисал айталы. Осман империясы талкаланды. 500 жыл жасаган Осман империясы талкаланды. 200 жыл орукчан мамлекет деп Европа күлүп, Осман империясылыгында отуруп, акырында 1919-жылы бул талкаланды. Түрктөр жоголуп кетиш керек эле. Бул мамлекет бөлүшмөк. Бир жагын Курдистан кылышмак, бир жагын Турция кылышмак, бир Стамбулду, Константинопольду кайра Европанын составына алышмак. Басып кирди мамлекеттер, Европанын мамлекеттери. Бирок Турция сакталып калды. 200 жыл Осман мамлекеттеринде деле намыскөй кишилер болгон. Кантип кайра сактап калабыз бул мамлекет дегенде. Бирок баарыныкы ишке ашкан эмес. Себеби баягы намерение, ниет болону менен элди эжип кете турган идеясы болгон эмес. Идея Ататүрк менен пайда болду. Ал элдин башына айланткан жок. Так идея менен келди. Халифатты жок кылабыз, республика курабыз. Дини мамлекет жок кылабыз, светский, жаңы модернизированный республика курабыз деп. Бул идея менен чыкты, күчтүү идея менен. Мына Кыргызстанда 20 жылдан бери ушундай кишилер барбы? Мына аз айтып атабыз, бир кунтөрдү көтөрдүк, бир тигини көтөрөбүз, анымыны көтөрөбүз, а бирок мындай жалпы багытта айткан элди, жалпы багыт кандай болуш керек? Мамлекет деген эмне? Кыргызстандын ушул Борбордук Азияда ролу кандай болуш керек? Экономикада мамлекеттин ролу кандай болуш керек? Амангелди, сенде ойлор аябандай көп экен, көп нерсе ар тармактуу, ар кылдуу ойлонот экенсиң, бирок эмне жөнүндө ойлонбойсуң? Билесизби, ушул нерселерди көбүнчө баягы өзүңдүн жеке турмушуң жөнүндө көп ойлонбой каласың да. Бир жери ушундай бар. Бирок жеке турмуш деле керек да. Керек. Көбүнчө убакыт мына ушул нерселер менен кетет да. Биз балдар менен, жаш балдар өзүнчө сүйлөшүп отурганда ошо айтабыз да. Жаштарга айтабыз. Келгиле биригип бир конкреттүү иштерди кылалык. Же болбосо биздин учурубуздагыдай мондай немелер бул коркунучтуу. Себеби карап көргүлө, мына азыр канча жылда мамлекет ойлонуп, жеке турмушту ойлонбой эле же үй бүлөсүн баккан эмес, же мамлекетине салым кошо алган кишилер өтүп кеткен. Мындай кишилер көп. Турмушту карап көргүлө, ушундай кишилер толуп турат Кыргызстанда. Үй бүлөсү айтат, койчу мамлекетин унутчу, мамлекеттин башкалар жылсын, сен үйдө эле бакчы. Мына ушундай сунуштар болот да. Биз айтып атабыз, биз да ошондой катарын толуктабайлык. Мындай кишилер көп. Биздин жасаган иштерибиз кыска аралыкта мамлекетке пайда алып келсин. Кыска аралыкта биз өзүбүздү дагы ошондой деңгээл менен баягы миссиясы аткаралык. Андан кийин өзүбүздүн жеке турмушубузду дагы кам көрөлүк. Эң жакшы баягы тажрыйба десек болот. Сингапурда болгон. Ли Куан Юны билсеңиз керек. Ошо Сингапурда көтөрүп чыккан шаар мамлекет кичинекей. Бирок дүйнө жүзүндө шаар мамлекеттин аты чыгып атат. Малайзиянын ичинде территорияда турган шаар мамлекет. Бирок ошол шаар мамлекеттин ичи аты дүйнө жүзүндө болгон Сингапур. Бул жерде ошол ушундай идеялар менен чыккан кишилер бир чети мамлекетке пайда алып келишти. Экинчи четинен ошолор баягы өзүлөрүнүн мамлекети аркылуу туура жашоосун көрүштү. Айтайын деген себеп, ар бир нерсени туура багытта кошсо болот да. Бир жагынан бар, жеке турмушун өтө баягы көңүл буруп, анан мамлекеттикти ошол жактан караш да, жеке турмушун карап, жеке турмушуна пайда эстей турган болсо, анда мамлекеттик ишти кылыш керек деген. Негизи жеке турмуш деген бул ар бирибиздин башыбызда турган нерсе. Азыр менин билишимче бойдоксуң, бойдоксуң. Үйлөнгөндөн кийин бул нерсе уланабы же басаңдап калышы мүмкүнбү? Уланат. Себеби жеке турмуштун дагы мамлекеттик багымында иштерди жоголуп кеткенге көп эле шарттар, эмелер бар, тажрыйбалар көп. Жана айтып атпайсызбы, лидерлердин деле ар биринин деле үй бүлөсү болгон. Бирок үй бүлөсүндө баягы Кудайдын эрки, эгерде үй бүлөсүндө жакшы аял болсо, тылы бекем болсо, көп ишти жасап кетсе болот. Амангелди, жүрүш сенде.
Асыл таштан ақыл баштан деп қырғыз елде бекерден айтқан емес, моғол ақ дил қимылы туралы білгім келеді да көбірек. Ак дил кыймылы мына учурда 18 мартта деп дагы белгилеп отурабыз. Ошо ак дил кыймылы өтөм деген жаштардын саны көп болду. Ошо ачылгандан бери, февралдан бери ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Күнү сүйлөшүүлөр жүрөт. Ошол балдарды күнү каттап сүйлөшүп атабыз. Ак дил кыймылынын максаты бир эле нерседе болот. Мына азыр айтып атпайбызбы? Тилекке каршы 20 жылдан бери саясий нерседен кутула албай атабыз. Улам эле барып эле саясий нерсе, саясат аркылуу чечем мамлекети деген ушундай принцип болот да. Биз айтып атабыз, бай болуп анан мамлекетке жардам берем деген нерседен кетелик. Бийликке барып анан мамлекет оңдойм дегенден кетелик. Мына азыркы турган турпатыбыз менен колубузда болгон мүмкүнчүлүк менен мамлекетке жардам берсе болот. Муну Кореянын опытынан көрдүк, Сингапурдан, Малайзиядан көрдүк, Турциядан көрдүк, башка мамлекеттерден көрдүк. Болгону жүрөктө ишеним. Чечем деген терең ишеним болуш керек. Анан биригелик жасай баштайлык. Ошол жүрөккө ишенимди уютууга күчүңөр жетеби? Күчү жетет деп айтсам ба текебердик болот болуш керек. Биз аракет кылабыз. Азыркы биздин болуп аткан иштер, процесстер, сүйлөшүүлөр бизге дем берди. Себеби андай балдар көп экен, салым кошол дегендер. Биз аз балдар менен конкреттүү багыттарды койдук. Жалпы эле мактайтып эле эл көтөрөлүк, мындай тигиндей деген сөздөр бул абстракт сөздөр. Конкретика көтөрөлү дедик. Келгиле жаштар бириксек, кандай иш кыла алабыз коомго? Эч кандай баягы саясий мотиви жок. Жана айтып атпайбызбы? Азыркы турган турпатыбыз менен кандай жардам кыла алабыз деп. Ошого 5-6 направление багытпа бөлдүк дагы жаштарга өткөрүп берели дедик. Бир эле нерсесин айталык. Мына азыр биз учурда ойлонуп атабыз, мына таза шаар айтабыз. Таза шаар. Ар дайым бул маселе көтөрүлүп келет. Баардыгы аң сезим менен байланышкан. Мына мен иштеген жерим шаардын чогортосунда. Бирок эртең менен саат 6-да жумушка келатканда мурдуңду басып өтөсүң. Себеби ырытып коюп кетишкен, төгүп кетишкен тамеки жерден. Ар жагында 5 метр аралыкта урна турат. Эч ким тыштабайт. Маданияттын жоктугу аң сезимде бул нерсенин калыптанмагандыгы. Жаштарды айтып атабыз. Мына бир багыт боюнча келгиле таза шаар, анан шаарда жашыл нерселер кыйылып атат. Мына ушул нерсени келгиле көтөрүп чыгалык. Эч кандай насилие жок, эч кандай не жок. Келгиле аң сезим менен күрөшүп, ошону аң сезимге мамлекеттик органдарда орнотобуз, карапайым калкка орнотобуз. Мына ошондой сыяктуу багыттар менен алып чыга алабыз. Экинчи багыт улуттук ар намысту көтөрүү боюнча. Мына ушул багыттар боюнча давайте конкреттүү иштерди коюп, бир жыл ичинде келгиле мына 2014 жылдын апрелинен баштай турган болсок, 2014 жылдын декабрына чейин конкреттүү түрдө 5-6 багыт боюнча коомдун аң сезимин буруп, жасаса болот экен деген нерсени далилдейлик деп ушундай. Анда уруксат берсең, ардактуу телекөрүүчүлөр, партия көрсөтүүсүндө тыныгуу бир аз убакыттан кийин жолугушабыз.